Диндер илимпоздор тарабынан ар түрдүү бөлүнүп каралган. Айрымдары глобалдык диндер, общиналык диндер жана улуттук диндер деп караган. Алдыда мына ушул диндер тарыхына акцент жасайбыз. Ал эми ислам окумуштуулары диндерди чыныгы диндер, теңирдик диндер жана бузулган диндер деп 3 топко бөлүп карашат. Алар чыныгы диндерди милал, ал эми бузулган диндерди нихал деп аташат. Тарыхта кээ бир диндер пайда болуп, убакыттын өтүшү менен жок болуп кеткен. Ал эми кээ бир диндер бүгүнкү күнгө чейин жетип келген. Диндер тарых илими түрдүү диндерди изилдегендиктен эч бир динге оң же терс мааниде баа бербейт. Тактап айтканда, аларды туура же туура эмес деп атабайт. Тарыхта пайда болгон диндерди болгонун болгондой кылып чагылдырат. Диндердин ортосундагы айырмачылыктар, окшоштуктарды жана алардын пайда болуу себептерин изилдейт. Эми дүйнөлүк диндер, дүйнөнүн түрдүү элдеринин арасында бир кеңири таралган 3 дин тууралуу айтып берели. Биринчиси буддизм. Биздин заманга чейин 6-5 кылымдарда азыркы Индияда пайда болгон. Аны Будда чыныгы аты Сиддхартха Гаутама негиздеген. Ал негизинен брахманизмге каршы чыгып пайда болгон. Учурда буддизмдин 2 чоң агымы бар, алар Хинаяна жана Махаяна деп аталат. Түштүк, чыгыш жана борбордук Азия өлкөлөрүндө таралган. Экинчиси христианчылык. 1-кылымдын башында Палестинада пайда болгон, ал 4-кылымда Рим империясынын мамлекеттик динине айланган. Христиан дини Европа, Америка, Австралия өлкөлөрүндө кеңири таралган. Аны тутунгандар 1 миллиардтан ашат. Бул монотеистик диндердин катарына кирет. Ыйык китеби Библия. Бул диндин негизги 3 чоң агымы бар. Алар католиктер, православтар жана протестанттар. Үчүнчүсү ислам дини. 7-кылымда азыркы Сауд Аравияда пайда болгон. Бул дин жалгыз Аллах тарабынан бүткүл адамзатка жиберилген эң акыркы дин болуп эсептелинет. Пайгамбары Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам болгон. Ислам дининин ыйык китеби Курани Керим. Бул динди учурда дүйнө жүзүнүн 125 өлкөсүндө тактап айтканда 2 миллиардка жакын адам карманышат. Алардын 90% сунниттер, калганы шииттер болуп эсептелинет.